Бишкек шаарында спорт коомчулугу үчүн спортчуларды допингден коргонуу оптималдаштыруу, анын тобокелдигин стратификациялоо жана окутуу программасынын жүрүм-турумун моделдөө ыкмасы деген темада тегерек стол өттү. Допингге каршы улуттук дирекциясы ЮНЕСКОдан утуп алган $34,000 долбоорунун бет ачарын өткөрүштү. Ал долбоорду ишке ашыруу үчүн допингге каршы улуттук борбору дирекциясынын дараметин жогорулатуу, спортчуларды уруксаты жок каражаттардан коргоо жана ага каршы бекитилген эрежелерди көзөмөлдөө боюнча бир нече сунуштар айтылды. 2005 жылы ЮНЕСКО допингге каршы конвенцияны кабыл алган. 2010 жылы Кыргызстан ага кошулуп, 2020 жылы допингге каршы улуттук борбор түзүлгөн. Ал эми былтыр допингге каршы улуттук эрежелер күчүнө кирген. Биздин проекттин максаты ушул чөйрө ичинде иштеп, чөйрө ичинен биз натыйжа чыга алабыз. Бу жерде эң эле негизги максат балдарды коргоо. Балдар билбеген непреднамеренный допинг деген болот. Бизде ошол непреднамеренный допинг бүгүнкү күндө статистика боюнча 50%-тен жогору непреднамеренный допинг турат бизде. Бул эмнеден? Мунун себеби эмне? Себеби бирден бир спортсмендин маалыматы аз. Бул антидопинг өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Допинг жакшы көзөмөлдөбөсө, биз эмес, бизден чоң ушундай Россия сыяктуу державалар бүгүнкү күндө флагы жок, гимни жок, ушундай мелдештерге катышып жатышат. Бул өтө чоң жоготуу десе болот. Спортсмен үчүн, намыскөй адам үчүн өзүнүн мамлекетин даңазалоо бул биринчи орунда турат сөзсүз түрдө. Ошон үчүн буга бардыгыбыз ушу спорт чөйрөсү жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек.